Каракол шаарындагы номер 3 мектеп гимназиясынын кыргыз тил жана адабият мугалими Темиралиева Назгүл Асанбековна. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 5-класстардын кыргыз адабият сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен алгачкы онлайн сабагын баштайбыз. Балдар, бүгүнкү өтө турган темабыз Алкул Осмоновдун Ата журт, кыргыз тоолору аттуу ырлары. Бул ырларга бүгүн кененирээк токтолобуз. Сабактын максаты: окуучулар Ата журт, кыргыз тоолору чыгармаларын билишет. Чыгарма аркылуу элестетүүсү, чыгармачыл ой жүгүртүүсү калыптанат. Жаратылышка аяр мамиле жасап, аларды кыйратпоого, эл жерин сүйүүгө тарбияланышат. Сабактын көрсөткүчтөрү: окуучулар чыгармаларды көркөм айтышат. Чыгарманын тарбиялык маанисин, адам баласына тийгизген таасирин түшүнүшөт. Турмушта ата мекендин кооздугуна суктанышат. Кыргыз поэзиясынын өкүлү, таланттуу акын Алкул Осмонов 1915-жылы Панфилов районуна караштуу Каптал арык айылында туулган. Алкул Осмонов кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын эң ири өкүллөрүнүн бири. Жаштайынан томолок жетим калып, токмок балдар үйүндө тарбияланат. Мына ушул жерде адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр жазып баштайт. 14 жашында Фрунзе педагогикалык техникумга кирип, 1928-1933 жылдарда окуйт. Ал жакта адабий ийримдерге катышып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышат. 1930-жылы Сабаттуу Бол гезитинин сентябрь айындагы санына биринчи жолу Кызыл жүк деген ыры басылып, адабий тушоосу кесилет. Ушундан баштап анын ырлары газета, журналдарга үзбөй жарыяланат. 1933-жылы техникумду бүткөндөн тартып, ал биротоло чыгармачылыктын артынан түшөт. Дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн үзбөй окуп, билимин, тажрыйбасын тереңдетет. Кыргыз фольклоруна кайрылып, аларды кайрадан иштеп чыгуу боюнча да көп эмгектенген. Балдар адабиятына кошкон салымы чоң. Мындан сырткары чоң котормочу экендигин дагы көрсөткөн. Пушкиндин Евгений Онегин, Крыловдун тамсилдерин, Шекспирдин 12-түн, Отелло трагедиясын, Шотто Руставелинин Жолборс сен жаманган баатыр жана башка авторлордун чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Ошондой эле бир нече драмаларды жаратты. Көптөгөн ырларына огондор жаралды. Алкул өз өмүрүн ырсыз элестете алган эмес. Ошондуктан өмүрүнүн акырына чейин поэзияны ыйык туткан. Кудурети күчтүү табияттан анын сураганы бир гана нерсе эле. Ал ыр болчу. Мен турмушта сараң, ач көз эмесмин. Өктөө кылып, ай, аз бердиң дебесмин. Байлык, үй-жай, ден соолуктан ардактуу. Мага берсе, 2 сабак ыр берсин. Алкул Осмоновдун акындык жана адамдык сапатын мына ушул 4 сапыр эле аныктай алат. Ал өмүр бою бул шертинен тайган жок. Улуу адам кайталангыс таланты менен өзүн өлбөс кылып жаратат. Алкул да ошондой таланттардын катарына кирет. Ата журт деген ырда Алкул замандын портретин абдан эле элестүү жана жеткиликтүү кылып берген. Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу бороон улуп, кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Түндөр жаман, кырсык салып кетпесин, наалат келип, ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу ата журт. Жазда башка,
Жел тийбесин абайла, көпкө турбас мобул турган сур булут. Бүт дартыңды өз мойнума алайын, сен ооруба, мен ооруйун ата журт. Кыштын катуу жолун, кыйын болуп турганын, түндөрдүн жаманын, жазда башка экендигин, заман оорлоп, асманды сур булут каптап тургандыгы, абдан күчтүү тартылган заман портрети, мезгил сүрөтү. Мактоо эмес, сындоо. Бул ыр 1948 жылы, башкача айтканда сталиндик репрессиянын экинчи толкуну башталып жаткан кезде Саманчин, Байжиев, Бектенов Манас эпосу үчүн камакка алынып, саясат катуулап, заман чын эле сурданып турган кезде жазылганын эскерте кетели. Демек ал саясатты да жазган, бирок элчилеп ураалаган эмес, тескерисинче абдан кооптонгондугун, дагы кандай заман болуп келет деп чоочулагандыгын жазган. Алкул Осмонов кыргыз тоолору. Тоого тоолор курамалап курашып, узун тартып, уламалап улашып, алда кайдан кебес тартып келаткан кербенчинин төөлөрүндөй чубашып. Кара зоолор ар кай жерде каркайып, катмарлашып, калың тартып заңкайып, алмаз сындуу көккө тийген миздери арыстандын азуусундай арсайып, мөңгү кетпей чокулары жалтырап, тоңгон муздар шөкүлөдөй жаркырап, ар жагынан бер жагына куш эмес, араң гана бороон өтөт калтырап. Жаз келерде эң биринчи жаз конуп, кыш болордо эң биринчи кыш тоңуп, ай ааламга ай тиелек кезинде эң биринчи ай жамынып ак болуп, түн болордо эң кийинки түн далат, түз жерлерден кийин кетип муңарык, дүйнө жүзү көзү ача электе эң биринчи күндү тосуп кызарып. Кыргыз тоосу элдин сүйгөн тоолору, мындай сонун асыл тоолор болорбу, асман тиреп жеңе билет ар качан, өлкөбүзгө кас санаган жоолору. Мына балдар, Алкул Осмонов кыргыз тоолорунун асман тиреген бийик экендигин баса белгилеп кетип атат. Ар качан чокуларынан ак кар кетпегендигин суктануу менен карап көрсөтүүдө. Бул жерден алмаз сындуу көккө тийген миздери деген саптала турган болсок, бул тоолорду алмазга теңеп көрсөтүп атат. Арстандын азуусундай арсайып деген саптала турган болсок, арстандын азуусуна теңеп атат тоолорду. Тоңгон муздар шөкүлөдөй жаркырап деп, шөкүлөнүн кандай сулуу кыргыздын кыздары дээрин ошол шөкүлөгө тоолорду салыштырып атат. Эч нерсеге алмаштыргыс, ыйык, туулуу өскөн жери болот. Алтын бешик дегенимдин себеби ар бирибиз ыңаалап, жарык дүйнөгө келгенден тартып, мекенебиздин учагына бөлөнүп, миң түркүнгө болжогон керемет куштардын сайраганы менен таттуу уйкуга, ай нуруна батып, көк кашка булактар таштан ташка урунуп, көбүк чачкан суулардын шыңгыр добуш үнү менен күн нуруна ойгонуп, мекенибиздин жомоктогудай ажайып кооз жаратылышына суктанып, ары сыймыктанып жашап келебиз. Балдай таттуу, баа жеткис балалыгыбыздын баяу сезимдери, кайра кайталангыс бактылуу күндөрү баары мекенибиздин ажырагыс бир бөлүгү болуп калат эмеспи? Келгиле балдар, эми сабакты жыйынтыктайлы. Алкул Осмонов ким болгон? Туура айтасыңар балдар. Алкул Осмонов акын, жазуучу жана котормочу болгон. Акын ырында ата журтка кандай камкордукту көрсөтүп жатат? Туура айтасыңар балдар. Акын ата журт деген ырында ата журтка болгон мээрими,
камкордугу, сүйүүсүн көрсөтүп жатат. Ыр саптарында байкалгандай, ата журттун жаны болсо, анын ордуна өзүм ооруйун, сага жел тийбесин, жылуу кийин деп белгилеп жатат. Ата журт деп өзүнүн ата журтка болгон камкордугун ачык көрсөтүп жатат. Демек балдар, өзүбүздүн туулуп өскөн ата журтубуз баарынан ыйык. Туулган жердин топурагы алтын деген макал бекеринен айтылбаса керек. Кыргыз тоолорун акын эмнелерге салыштырган? Туура айтасыңар балдар. Кыргыз тоолорун акын асман тиреген бийик экендигин баса белгилеп, алардын чокуларын ак кар кетпегендигин суктанып карап, аны алмаз сындуу арстандын азуусуна тоңгон муздарды кыргыз кыздарынын шөкүлөсүнө салыштырып караган. Үйгө тапшырма. Биринчи тапшырма. Тоо, зоо, аска, капчыгай, дөңсө, адыр, жайлоо деген сөздөрдүн лексикалык маанисин табасыңар. Ата журт жөнүндө макал лакаптарды жазасыңар. Тапшырмалардын баардыгын дептериңерге жазып, менин өздүк номериме жөнөтөсүңөр. Балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакка чейин сак саламатта болгула.